Рахмат. Менин бүгүн кесиптештерим билим берүү жаатында бир топ маселелерди көтөрүштү. Мен да кошулат элем. Андан тышкары билим берүү тармагына жооптуу министрлерге жана жаңы дайындалган саламаттык сактоо министрине кайрылат элем. Бүгүнкү күндө педагогика жана медицина багытында бюджеттик негизде билим алып жаткан студенттер кадр жетишсиздигинен улам мамлекеттик мектептерде жана ооруканаларда иштеп жатышат. Анан ошол алар болсо расмий эмгек келишими менен иштеп, эмгек китепчеси ачылып, штаттык жүктөмдүгү толук аткарып, башкача айтканда мамлекетке реалдуу кызмат көрсөтүп келе жатышат. Бирок учурда окуу учурда иштеген бул мезгил милдеттүү 2 жылдык иштеп берүүгө эсептелбейт деген. Анан ошол боюнча түшүнүлбөй аларга деген ошентип түшүндүрүп атышат да, кирбейт деп. Анан бул жагдайды мен ойлойм адилетсиз. Эгер студент мамлекеттик мектепте же мамлекеттик медициналык мекемеде расмий иштеп жатса, анда анын иштеген убактысын стажга жана милдеттүү иштеп берүүгө мөөнөтүнө киргизип берсеңиздер туура болмок, урматтуу жетекчилер. Бул кадр тартыштыгын азайтып, жаш адистерди колдоп жана тармактагы туруктуулукту камсыздоого өбөлгө түзмөк. Ушул маселени көзөмөлгө алыңыздар деп мен суранат элем. Өкмөт өкүлүнө бир карап коюңуздар.